Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Казак жазуучусу Жеңишгүл Турсунбаевадан дагы бир чыгарма. Кузгундар. Которгон Жанаргүл Жолдошова. Валя кемпирдин иши жабылгандан кийин шабайым сууп, анын өлүмүнө өзүмдү күнөөлүү сезип, иштен катуу кыйналып жүрдүм. Же эс алууга чыга албадым, же колго алып жаткан олуттуу ишим жок. Тастанбеков орозго барып, эмне жумуш, эмнеге ача албай жатасың, деп басага алып кирип барууга да батынбайм. Өз колумда жаткан майда чүйдө кагаздарга көз жүгүртүп, ишке такыр көңүлүм келбей отургам. Эшик кагылды. Кир, дедим. Эреке, уруксатпы? Деп ороз башын кылтыйтты. Мен ороздун өзү келгенине таң калган жокмун. Аны жетекчи жибергенин дароо сездим. Башчы менин орозго өзүм барбасымды жакшы билет. Ороз тез эле кирип кол берип амандашты да: «Эреке, эмгегиңизге баш ийем. Сиз барго чыныгы Шерлок Холмсуз. Сиздеги дедукция менде эмнеге жок экенине таң калам», деди орундукка отуруп. Тигил өч алуу иши ачылып, күнөөлүү өз жазасын алса да, бөлүмдөгү жигиттер мени куттуктагандан тартынып, кыпчынып калышкан эле. Бүтүндөй район бизди сурактан суракка алып, кайра текшерип, кара күгүнгө чейин зардабыбызды кайнатканын баары билчү. Куттуктайын десе тигинтип турат, куттуктабайын десе мынтип турат. Айтор жакын дос дегендер гана кол алышып, көз караштары менен унчукпай колдоп, аркаман таптап коюшкан. Ороз секин айтса да, мактоо сөз айткан алгачкы адам болду. Муну чын көңүлдөн айттыбы, же шылдыңдап жатабы, азырынча белгисиз. Мен бир аз ачуулана: «Сен ача албай жүргөн кандай иш ал?» дедим. Үнүм катаалыраак чыкты окшойт. Ороз ордунан чочуп кетип кайра отурду. Мага башчы: «Сага бар, ача албай жүргөн ишиңе көмөктөш деген. Мен сен баштаган иштин ортосунан кийлигишпейин деп жүргөм», дедим. Ороз сөз таппай кысылып кеткенин көрүп: «Ооба эреке, эч ачылбай жаткан иш. Бир чырмалышкан түйүнгө кирип кеттим да, мына 27 күн болду. Жиптин учун таба албай отурам», деди. «Сен мен эс алууга чыга электе баштаган ишпи?» дедим. «Эреке, билесизби, кылмышты бир айга жеткирбей ачуу тек сиздин гана колуңуздан келет», деп айтып алып ороз кызарып кетти. Бул сөздү кандай ой менен айтты деген шек мээмен өтө түштү. Мен орозго ойлуу карап калдым. Ороз менен мындай окууну аяктап келгенден бери бирге иштешип келебиз. Ороз оор кылмыштарды ачуудан дайым качат. Анын аткарган жумушу жеңил-желпи, ууру-кески, мушташ, жол кырсыгы, байкабастыктан болгон өлүмдөрдү изилдеп чечет. Башкага башын оорутпайт. Ал эми орток жумушта тапшырылган ишти так жана таза аткарат. Берилип иштесе билими да, изденүүсү да бар. Тек мойнуна минип алган жалкоолугу менен ичимдикке жакындыгы аны кыйнап жүрөт. Мени менен бирге жүрүп, оор кылмышты ачсак, ороз элден мурун аракка берилип, эсин жыя албай жумалап жоголуп кетет. Өзүнүн айтымында нерви сыр берип, өзүн токтото албайт имиш. Чин даражасы да менден кыйла төмөн. Мен ойго батып, орозго тешиле карап калдым окшойт. Ал кыпчыңдап: «Эреке, бая башчы чакырып, сизден жардам сура деди. Мен сизден бая эле көмөк сурагым келген. Бирок сиздин өз жумушуңуз оор болду го», деп токтоп калды. «Жарайт Ореке, жүр баштадык», деп ордуман турдум. Ороздун бөлмөсүнө бардык. Бир дубалга толтура түшүнүксүз сүрөттөрдү илип таштаптыр. Столу да кагазга толо. «Эсиме түшүрчү, кандай иш эле?» дедим сүрөттөргө карап. «Мына бул кыз зордукталган, мына бул жигит зордуктады деп камакка алдык. Кылмышкер кармалса, ишиң эмнеге ачылбай турат?» дедим таң калып. «Ойбуй, мына бул жигит манжамдын учунда тийгизгеним жок деп көшөрүп отурат. Эмне, ага күнөөсүн мойнуна алдыруу кыйынбы?» дедим ачуум келип. «Анализ алса эле жетиштүү го», деген ой мээме келди. «Эреке, биз бул жигиттен кандай анализ керек болсо баарын алдык. Уруктук аныкы эмес, ал эми чач талчасы, тери майынын ДНКсы аныкы, кийиминин жиптери да ушунуку. Мүмкүн ал зордуктоого себепчи же көмөкчү болгондур. Кызды тааныбайм, мурун көргөн эмесмин деп жатат». Ороз: «Жаштары канчада?» «Кыз 24-тө, жигит 21-де. Армиядан жаңы эле келиптир. Келгенине бир жума болуптур». «Кыз дейсиңби? Келин эмеспи? Жашы 24 экен го», дедим кыздан шекшип.
Эстүрөк кыздар 21-22 жашында эле турмушка чыгып кетет деген ой келди. Кызбы, келинби, ит билиппи? Зордукту алдым деп арыз жазып, дарыгерге көрүнүп, баарыбыздын эсибизди оодарбадыбы? Деди ачууланып. Ороз, сен жөндөн жөн эле ачууланбай, ал кыздын ким экенин тактадыңбы? Ошону айтчы, дедим. Бардык байле кыздын ата-энесинде болуп жатат. Алар абдан таасирлүү үй бүлө. Атасы биздеги бардык ресторандардын кожоюну, апасы ошолордун башкаруучусу, акчалуу, тааныш билиштери күчтүү адамдар. Кызын зордуктаган жигитти алгач каматабыз деп коркутушту. Жигиттин эч кандай тиешеси жок болгон соң өзүнө ишенип, алгач далилдеп алгыла деп жолотпой жатат. Биз аны убактылуу кармоочу жайга камаганын камадык, бирок далилдей албай отурабыз, деди. Ороз, мен сенин эмне айтып жатканыңа түшүнгөнүм менен мээме сыйбай жатат. Жигиттин кылмышын мойнуна койбогондон кийин эмнеге камап отурасыңар? Анан калса, кыздан табылган уруктук жигиттики болбосо, анын кандай тиешеси бар? Кыз эмне эсинен кеткенби? Баледа ошондо болуп жатпайбы? Ойбуй, кыз психикалык жактан жабыркап, психологиялык оорулар ооруканасында жатат. Зордуктоодон кийин нервине доо кеткен деп жатышат. Сүйлөшпөйт. Бардык экспертизадан өттү да ооруканага жатып алды. Ошондой да. Ишиң ошондон улам токтоп турат экен да. Иш кыз үчүн эмес, жигит мойнуна албагандыктан токтоп турат. Жигит мыйзамды абдан жакшы билген күчтүү адвокат жалдаптыр. Ошол кедерги болуп жатат. Жакшы адвокат жалдагандары туура болуптур, дебичи мен жигитти колдодум. Эреке, кыздын ата-энеси жигит кылганын мойнуна алып, кызыбызды алам десе арызыбызды кайтарып алабыз деп жатышат. Алар жиндиби? Мындай маселени иш козголо электе чечишпейби? Эми иш козголду, ак-карасы аныкталышы керек да. Жигит мойнуна алып үйлөнөм десе да, зордуктаганы үчүн баары бир камалат эмеспи? Ошонусу ошондойго, деп Ороз башын кашыды. Ороз, сен эмне? Жигитке күчтөп мойнуна алдырып, тиги ким зордогонун билбей жаткан 24-төгү бай үй бүлөнүн эрке кызына үйлөнтүп, ишти жапмакчысыңбы? Дедим катуу үн менен. Ороздун көзү бакырайып, кыпкызыл болуп, желкесин кашып. Эми эреке, эки тарап келишимге келсе, кыздын атасы кечиргени турат. Ороз, өзү эле ачылып турган ишке эмнесине башыңды уруп жатасың? Дедим жиним келип. Чашталчасы менен кийимдин жиптери тиги жигиттики болуп жатпайбы? Ага эмне дейбиз? Мен жигитти көрбөй туруп эле анын күнөөсүз экенин билип турам. Баленин баары тиги кызда экени айдан ачык. Ороз, сен жөн эле бейкүнөө жаш жигиттин убалына калба, деп эшикти көздөй бастым. Эреке, түшкү тамакты чогуу ичеличи, деп мени менен катарлашып коридорго чыкты. Мен Орозду жактырбай карап, түшкү тамагымды өзүм менен ала келгем, бөлмөмдөн эле ичем, дедим. Ороз жабыша калып, тышта киши бар, тамактанып отуруп, бир маанилүү маселени айтайын дедим эле, деди шыбырап. Ороке, ал маселең өзүң менен калсын. Эгер мен сен карап жаткан ишке кирише турган болсом, тиги жигитти сөзсүз актап чыгам. Ушуну билип кой. Мындай шыбыр-күбүр иштериңе мени аралаштырбай тынч жүр, дедим кабагымды түйүп. Ороздун бир кызарып, бир бозоруп турган бети сурданды. Мага эңкейип турган жеринен бой түзөп, жакшы кал, деп башын тик кармап, коридор менен сырткы эшикти көздөй тез басып кетти. Мага ушул ишин айтканына өкүнүп баратканын сездим. Акыркы убакта Ороз акчалуу болуп кеткен. Астында акыркы үлгүдөгү унаа. Ооба, сен майлуу токоштун четинен тиштеп жүрөсүң го, дедим ичим күйүп. Бөлмөмө кирип өз кагаздарыма үңүлгөнүм менен мээмен жазыксыз камакта жаткан тиги жигит кетпей койду. Ороз мага жигиттин да, кыздын да аты жөнүн айткан эмес. Тек тактадагы сүрөттөрүн гана көрсөтүп сүйлөгөн. Бирок мен столдун үстүндө жаткан бир нече баракка көз жүгүртүп жатып, жигиттин аты жөнүн окуп, эсиме сактап калган болчумун. Барактын бир четинен дарегин да окуп жетишкем. Бөлмөмдө бир аз отурдум да, дароо туруп ошол дарекке жөнөдүм. Райондун борборунда болчумун. Жигиттин үйү да ушул борбордо экен. Зымырап отуруп тигил көчөгө да келдим. Үйдүн жанына келип, дароо кире албай туруп калгам. Көчөдөн шашпай, ойго батып келе жаткан бир аялды көрдүм. Аял ыйлап келе жаткандай көрүндү. Мага жакындап, ойлуу карады. Мен да аялга тигиле карап, тиги жигитке бир аз окшоштуруп кеттим. Саламатсызбы? Мага Даниярдын апасы керек эле,
Сиз тааныйсызбы? Дедим. Аялдын көзү ирмелип, мен Даниярдын апасы болом, деди. Көчөдө тургум келбей, сиз менен жекече сүйлөшсөм болобу? Мүмкүн менин көмөгүм тийип калар, дедим. Аял шашкалактап капканы ачып ичкери кирүүмдү өтүндү. Келгени келдим го, эми сөздү кантип баштаарымды билбей, ой чырмалып, аялдын артынан ээрчип келем. Байкуш аялдын көзү жайнап, менин көмөгүм тийип калар деген сөзүмө үмүттөнүп, тез кыймылдап үйдүн эшигин ачты. Кириңиз, кириңиз. Даниярымды тааныйсызбы? Уулумдун башына түшкөн абалды уктуңузбу? Уулумдун абалы кандай? Деп көзү жоодурап, ашканага кирүүмдү ишарат кылып орундук сунду. Отуруңуз, деди. Айым, атыңызды билбейт экем, дедим. Чолпон Күрөң кызымын, деди бир аз аптыгып. Чолпон Күрөң кызы, мен негизи тергөөчүмүн, атым Эрлан болот, дедим. Аял кабагын түйүп орундукка шөлбүрөп отура калды. Мен бүгүн Даниярдын абалын угуп көп нерсени коошпой жатканын көрдүм. Сиз мен тууралуу жаман ойлобоңуз. Мен жөн гана жардам колун сунганы келдим. Бирок менин бул көмөгүмдү тирүү жан билбеши керек, дедим. Ал ойлуу көзү менен карап отуруп, көмөгүңүзгө рахмат, бирок уулум ал кызга тийген эмес, деген сөздү чечкиндүү айтты. Даниярдын эч кандай күнөөсү жок экенин мен билем. Билсеңиз эмнеге келдиңиз? Баары уулумду бошотуңуз, деп Атүгүл ачуулуу үнү менен айтты. Чолпон Күрөң кызы, сиздин мага ишенбей жатканыңызды түшүнөм, дедим. Билсеңиз, эшик тигине. Мен эч кандай кагазга кол койбойм, уулумду да көндүрбөйм, деди сурдана. Атүгүл ызаланып. Ооба, сизди абдан тажатышкан экен да. Акча сунушташтыбы, дедим. Аялдын кубарып кеткен жүзү, эриндери титиреп, алгач коркуттуңар, анан кийин акча сунуштадыңар. Кийин уулумду тиги кызга үйлөнүүгө көндүр дедиңер. Сен эмне деп келип отурасың? Деди көзү кызарып. Түшүнүктүү. Чолпон Күрөң кызы, сиз менден коркпоңуз. Өз адвокатыңызга менин келгенимди айтыңыз. Андан кийинкисин чечебиз, дедим. Аял ойлуу көзү менен тешиле карап турат. Избасаров келди. Көмөгү керек болсо жолугушсун деди деп айтыңыз, деп сыртка багыт алдым. Эшикке жакындаганда ашканада ойлонуп туруп калган аял, сиз Избасаров Эрлансызбы? Деп артыман үн ката тез-тез басып келди. Ооба айым, мен Избасаровмун. Адвокат, эгер бул ишти Избасаров караганда, уулуңуз биринчи күнү эле үйдө болмок. Кап тиги Тастанбековго кайдан туш келди деп көп айтчу эле, дегенде үнүндө кубаныч бар эле. Жарайт, адвокатыңызга айтыңыз, деп чыгып баратканымда, аял өпкө-өпкөсүнө батпай, ыйлап мени кучактап алды. Аял өзүн токтото албай, көпкө чейин шолоктоп ыйлады. Аны ашканага ээрчитип кирип, суу берип, араң дегенде сороттум. Ошондо да мага мээримдүү карап, колумду кармап, көз жашын төгүп отуруп, айланайын Эрлан, жардам берчи. Уулум ак жерден күйүп жатат, эч бир күнөөсү жок. Эгерде менин балам ушул кызга же башка бирөөгө жамандык кылса, өз колум менен мууздап өлтүрмөкмүн, болбосо каматып салмакмын. Балам ал кызга тийген да эмес, жанына да жологон жок, деп өксүп ыйлады. Чолпон айым, чынында менин бул ишке аралашууга эч кандай укугум жок. Ал түгүл киришкеним үчүн өзүм да жазага тартылып кетишим мүмкүн. Адвокат ким өзү? Ошол киши мени тааныйт турбайбы? Дедим. Адвокат сизди тааныйт, абдан жакшы тааныйт экен. Ал жакшы адам. Айылда бирге өскөн жердешим болот. Ыйлап алдына барсам, карап турбай баламды бошотуп алуунун аракетин кылып эле жатат. Бирок чыгара албай атат. Тастанбеков баламдын чачынын талчасы менен тери ДНКсы жабышып калганын айтыптыр. Адвокаттын айтуусунда ошол далилдер болбогондо баламды баягыда эле чыгарып алат экен. Чолпон айым, адвокат мага келип жолуксун. Сиз болсо эч кимге ооз ачпаңыз. Мен 32 тишимди чыгарбайм. Адвокатка гана айтам болду, деп колуман кармап жалынычтуу тиктеди. Кудайдан көп тиледим эле. Сизди бизге Кудай өзү жиберди. Сиз жардам бересиз, деди колумду кыса кармап. Колуман келишинче жардам берем. Бир гана, деп оозума сөөмөйүмдү коюп унчукпоону ишарат кылдым. Аял дароо эки колу менен оозун баса калды. Мен дарегимди жазып берип тезинен чыгып кеттим. Жумушка келип, балдардан ошол окуянын чоо жайын сураштыра баштадым.
Алардын айтуусунда бул иш анча да ыбыш чыгарбай тыптынч эле жүргүзүлүп жатыптыр. Досума да кирип кыйыр түрдө сурап көрдүм. Эреке, Ороз мага ал жигиттин экспертиза ал деп айткан жок. Өзү кандай иш ачканы жатат. Биздин бөлүмгө таптакыр жологон жок, деди ал ойлуу. Бул нерсе менин шегимди мурдагыдан да күчөттү. Ороз, сен эмненин башын кылтыйтып жатасың, дедим ичимен. Эртеси эртең менен башчымдын кабинетине кирдим. Башчы, Тастанбеков менсиз эле ал ишти бүтүрүп жатыптыр. Четтен көз салып көрдүм. Мен аралаша турган иш эмес экен, дедим. Ошондой де, Эреке. Мен Ороздон шектенип жүрөм. Соңку кезде бир нерсени бүлдүрүп жаткандай сезилет, деди отурган жеринен алысты карап ойго батып. Мен унчукпадым. Башчым бир топко ойлуу отурду да, мейли, Эреке, мейли. Аралашпасаң аралашпай эле кой. Өзү деле аздан соң бир жагына чыгарар, деп столду алаканы менен шак этире чапты. Ордунан туруп мага жакындап келип, жанымдагы отургучка отурду. Эреке, мен сенин эмгегиңе ыраазымын. Сен кыйын, билимдүү, кыраакы, адал жана өз ишиңдин чыныгы чеберисиң. Ушул бөлүмдөгү ар бир кызматкер дал сендей иштесе, район таптакыр тыптынч болмок. Балдар иштебей жүрүшөт. Эреке, бул сөздү сага болгон сыйман улам агыман жарылып айтып жатам. Абдан ыраазымын сага. Өзүң сак бол, сак жүр. Кантсе да атың чыккан тергөөчүсүң. Сага болгон суроо талап туш тараптан түшүп жатат. Мына бул окуядан кийин сага суктанып, өз райондоруна которуп алууну өтүнгөндөр да бар, деп бетиме үңүлү карады. Мен райондон которулуу тууралуу оюмда да жок эле. Ойлуу башчыма карап, буйрук чыкса айла жок кетем да, дедим ичимен. Эреке, которулгуң келип жатабы, деди ал. Сизге керегим жок болсо, же буйрук ошондой чыкса которулам да, дедим. Сен мени укпай жатасыңбы? Сен мага абадай керексиң да, Эреке. Ошо да сөзбү? Мен сени ойлоп сурап атам, капа болуп, таарыныч менен которулуп кетеби деген шегимди айтып атам. Башчы, мен кандай кызматта жүргөнүмдү жакшы билем. Мага оор тийгени Валя кемпирдин каза болгону. Ал эми калган маселе башымды оорутпайт, дедим. Башчым ар бир сөзүмдү кунт коюп угуп, башын ийкеп, аркаман таптап койду да ордуна барып отурду. Мен сизди абдан жакшы түшүндүм. Урматыңызга рахмат. Сиздей адамдын карамагында иштөө мен үчүн сыймык, дедим. Башчым кашын саалчытып, башын кыйшайтып ойлонуп калды. Негизи ушул башчы да абдан күчтүү, билимдүү кызматкер. Жөн адам эмес. Кээде катуу кетип калмай бар. Бирок бизге болгон камкордугу абдан сонун. Мен бир иштин учугун кармай баштасам, ошол ишти аягына чыгаруума баардык мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Жыйналышка тез-тез чакырып башымды катырбайт. Абалды менден жеке сурап алат да, бүтүндөй коллективдин ишин өзү катуу көзөмөлдөйт. Текшерип кайра-кайра сурап, агенттерди, участкалык полицияларды, оперлерди аябайт. Бир сөз менен айтканда чыныгы жетекчи. Өзү ушул мисалды көп айтат. Балык башынан сасыйт деген бар. Мен силерди көзөмөлдөбөсөм, иштетпесем, бул менин кемчилигим. Мен сасысам, силер да куурайсыңар. Ошондуктан тапшырылган ишти аткарып, алдыма так кылып алып келип тургула, дейт. Кандайдыр бир келишпестик болуп калса, карамагындагы ар бир кызматкерин тик туруп коргоп калууга тырышат. Дал азыр ушул киши Орозду жөн жерден кабатырланып жаткан жок. Башчы да Ороздун чабалын сезип жүрөт. Уруксат берсеңиз, мен жумуштарыма киришейин, дедим. Бара кой, Эреке, бара кой, деп ошол бойдон ойлуу кала берди. Коридор менен бараткам. Ороздун кабинетинин жанынан өтүп баратып, ачык турган эшигине көз чаптырдым. Ороз доскага карап турган экен. Ал доскада өзү ачып, иштеп жаткан ишке тиешелүү кыз менен жигиттин сүрөтүнөн бөлөк дагы көптөгөн түшүнүксүз сүрөттөр бар эле. Сырттан мен да ошол доскага үңүлдүм. Кызык. Түрдү табияттын, үйлөрдүн сүрөттөрү экен. Арасында баарыбыз издөө салып жаткан кылмышкерлердин сүрөттөрү да жүрөт. Бирок алардын сүрөтүнүн жарымын басып, башка сүрөттөрдү кыстарып коюптур. Ороз менин карап турганымды сезгенин мен да сездим да, ал башын буруп караганча тезинен өтүп кеттим. Өз кабинетиме келип, дал ошондой доскама карадым. Мен бир иш баштаганда гана ошол досканы колдоном.
азыр ал бош. Издөө салынган кылмышкерлердин сүрөттөрү столунда жатат. Ороздун доскасында эмне үчүн зордукталган кыздын жабыр тарткан сүрөтү жок? Сүрөт болбоду дейли. Ошондо да ошол ишке тиешелүү бирдемелер болушу керек эле го. Эч кандай сүрөт болбосо да, ошого тиешелүү кагаздар, пландардын чиймеси, столунда түрдүү маалымкаттар жатышы керек. Мен андай кагаздарды кечээ байкабадым. Мурда алгач жумушка бирге келген кезде биз столубузду ошондой кагаздарга толтуруп, доскага сүрөт тартып, ошол далилдер менен мисал келтирип чиймелечүбүз. Менде ал адат дагы деле бар. Мисалы досканын жогору жагына кыздын атын жазам, андан кийин жигиттин атын, анан жабырлануучу, кылмышкер деп жазып, андан ары схема кетет. Орозду эмне үчүн андай план жок? Ал азыр доскадан эмнени карап турду? Андай табияттын, шаардын, үйлөрдүн сүрөттөрү ойду бөлөт го. Кызык. Бул күн тынч өттү. Жумуш убактысы аяктаган соң айылдагы үйүмө кетейин деп барып, кайра райондогу Батирге жол тарттым. Анда коюм Даниярдын адвокаты келип калар деген үмүт эле. Батирге баргандан кийин үйгө чалып барбай турганымды айттым. Кечки саат 9-дан өтүп, эшиктин коңгуроосу кагылды. Тезинен барып ачтым. Өзүм теңдүү, ажарлуу жигит жылмайып салам берди. Мага жүзү тааныш көрүндү, бирок кайдан көргөнүмдү эстей албай ойлондум. Жигит жылмайып туруп, «Ассалому алейкум, эреке. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Тааныбай жатасызбы?» деди. «Токто, шашпай эсиме түшүрөйүн. Таксисттердин ишинде сен Алтын апа Алманын коргоочусу болдуң эле да», дедим. «Дал ошондой. Ошондон бери 10 чакты жыл өтсө да унутпапсыз», деди колун сунуп. «Сиздей мыкты адвокат ошол кезде Алтын апаны актап чыкканына мен абдан ыраазы болгом да. Актай албай калбадымбы? 5 жылга кетип калбадыбы? Алтын апа Алма 5 жылга жөн жерден кеткен жок. Анын да ошого ылайык кылмышы бар болчу. Эреке, мен ошол кезде Алтын апаны актап ала албаганыма абдан өкүндүм. Сиз ошондо абдан күчтүү элеңиз. Мен сизге баш ийгем. Ал эми өткөн чак. Ошондон бери Алма жазасын өтөп чыгып, балдарына кайтты. Эми Даниярды актап алышың керек», дедим дабысынан таптап. «Туура айтасыз. Мага абалды шашпай түшүндүрчү», дедим конок бөлмөгө ээрчитип кирип. «Эреке, көздү жумуп ачканча бүтөр ишти жабыр тарткан тараптын үй бүлөсү чейелеништирип жатат. Даниярдын эч кандай күнөөсү жоктугун мен далилдеп көрсөтүп жатсам да актай албай жатам. Чачтын талчасы, тери май ДНКсы аныкы болуп, ага кошумча кийимдин талчасы да Даниярдыкы болуп чыгып, бошото албай жатам. Айтчы, чачтын талчасы кайдан алынтыр? Кыздын үстүнөнбү?» «Ооба, кыздын үстүнөн. Кийимдин талчасы да ошондойбу?» «Кийим талчасы да кыздын кийиминен табылды. Ал эми тери май калдыгычы?» «Ошо тери май калдыгы белгисиз». «Кандайча белгисиз?» «Зордукталган кыздын денесинен табылган эмес. Кийимине тамган териби, айтор ошондой бир нерсе». «Даниярдын уругу жокпу?» «Жок, болушу да мүмкүн эмес. Ал жологон эмес». «А урук кимдики экен?» «Кыз жуунуп салыптыр». «Эмне?» «Кыз зордукталгандан кийин жуунуп, андан соң участкалык полицияга барыптыр». «Түшүнүктүү. Кээде жабырлануучу ренжип, жийиркенип жуунуп салат. Кийимин алмаштырбай барыптырбы?» «Кийиминди алмаштырып барыптыр да». «Алмаштырган кийимин жууптырбы?» «Жок». «Ич кийимин изилдеп көрүшүптүрбү?» «Ошол ич кийими жок. Ич кийими кайда экенин билбейт. Айрыган бойдон чечип салган дешиптир». «Ошондой де. Кызды көрдүңбү?» «Жок. Анын нерви бузулуп, атайын нерв ооруканасында жатат. Киргизишпейт, абалы оор дешет». «Кыйын, абдан кыйын. Эреке, ошол кыйын болуп жатат. Эмне кылсак болот?» «Данияр кыз зордукталган убакта кайда болуптур?» «Үйүндө». «Күбө бир гана апасыбы?» «Ошо да, бир гана апасы. Тастанбеков апасынын күбөлүгүн ырастабай жатат». «Тастанбеков апасынын күбөлүгүн ырастабай коюуга укугу жок. Сот болсо апасы уулун коргоо үчүн жалган күбөлүк бериши мүмкүн деген сөз айтылып, апасынын күбөлүгүн сот кабыл албай коюшу да мүмкүн экенин эскертти. Биздин өлкөдө андай да бар. Тастанбеков туура айтат. 100% ырастабашы мүмкүн. Ойлонушубуз керек. А сиз Даниярдын эмне деген толук айтып бериңизчи». Адвокат папкасын стол үстүнө койду да, Данияр агынан жарылып,
кызга жолобогонун айтат. Кыз менен бетме-бет да көрүшпөптүр. Сырттан бир жолу көрүптүр. Жанына барган эмес. Сырттан дегени кайсы жерден? Дүкөндөн көрүптүр. Кыз тигиле карап тургандыктан бул да карап башын ийкеп койгон экен. Башын ийкегени саламдашканы го. Жок. Кыз көз албай карап тургандан кийин жаш жигиттин уялып чыгып кетиптир. Ооба, ошентип Данияр өзү айттыбы? Данияр да, достору да алардын тааныш эмес экенин, кыз дүкөндө көз албай карап турганын өздөрү да байкаганын айтышты. Кыз эмнеге анчалык тигилди экен? Ал жагын билбейм. Чачтын талчасы кыздын кийимине кайдан келип калышы мүмкүн? Ошону мен да Данияр да түшүнө албай жатабыз. Экспертизаны өз көзүң менен көрдүңбү? Көрдүм. Эми мага айтчы, ошол экспертизаны кайра жасата аласыңбы? Кайрадан аныктатуу? Ооба. 100% ишенимдүү болушуң үчүн сенин көз алдыңда чач экспертизасын кайра жасатууга укугуң бар да. Ошондо эксперттин корутундусуна ишенбедим дейинби? Эми сен адвокатсың да, айласын тап. Экспертизаны биздеги балдар жасаптырбы? Ой эреке, ким жасаганын билбейм. Сиздердин балдар жасаса керек. Мен бүгүн аныктадым. Даниярдын экспертизасы бизде жасалбаптыр. Ошондойбу? Даниярдын чачынан талча алып экспертиза жасадым деген эксперт кездешпеди. Эреке, эмне ошондой да абал болобу? Болот экен. Эреке, кызды ордуктады деп соттолуу оңой эмес да. Эмне болуп баратат өзү? Сен изилде, аныкта, ар бир кагаздын чыныгы документ экенине көзүңдү жеткир. Мен оюмча Даниярдан эч кандай анализ алынган эмес. Алынса да изилденген эмес. Изилденсе да анын баары калп болушу мүмкүн. Мен эмне кылышым керек? Аныкта, коркпо. Башчыга кир, журналдарды кароого уруксат ал. Бир сөз менен айтканда, кайрадан башынан башта. Дал ошондой кылам. Ишиңе ийгилик. Анан досум, мен тууралуу эч кимге айта көрбө. Мага кабар берип тур. Мен да өз тарабыман жардамымды аябайм. Өзүм да изилдеп көрөм, дедим. Эреке, сиздин колдооңуз аба суудай керек. Сиз тууралуу ооз ачпайм, деп чыгып кетти. Даниярдын жактоочусу кеткенден кийин жаным жай таппай тынчым кетип калды. Эрлан, изилде, такта, казып чык. Бул ишти минтип калтырууга болбойт. Ороздун көздөгөнү эмне? Ал туура жолдон тайып баратабы? Эрлан, сен Даниярга гана эмес, Орозго да көмөктөш, деп түн бир окумга чейин уктай албай кыйналдым. Убактылуу кармоочу жайга барып, ал жердеги жигиттер менен сүйлөшүп жатып, Данияр менен жеке жолугушууга мүмкүнчүлүк алдым. Данияр бөлмөгө киргенде үрөйү учуп, катуу чоочуп туруптур. Данияр, мени апаң жиберди. Жактоочуңдун да кабары бар. Эми мага агыңан жарылып, баарын ачык айтканың оң. Убактыбыз тар. Мен койгон суроолорго так жооп бер. Бир гана чындыкты айт, дедим. Сиз ким болосуз? Мен досуңмун, Данияр. Чыныгы досуңмун. Жана сенин күнөөсүз экениңе ишенем, дедим тез эле. Данияр абдан сулуу, чымыр денелүү, узун бойлуу жигит экен. Тунукта, ойлуу да көздөрү менен мага карап, сурооңузду бериңиз, деди. Кыз тигилип караган жерден башка дагы кайсы жерден көрдүң? Андан башка жерден көргөнүм жок. Акыркы күндөрү мейманканага бардың беле? Жок. Бирөө менен баш кийим алмашып кийдиң беле? Мен бирөөнүкүн кийген жокмун. Бирок менин фуражкамды досторум кийип жүрүштү. Кандай фуражка? Мен аскерден жаңы келдим. 2 күн аскер формасы менен жүрдүм. Досторум жанымда жүргөндө фуражкамды кезек-кезеги менен кийип жатышты. Кызды көргөндө аскердик кийимде белеңиз? Ооба. А сен кызды кармаганга чейин канча күн мурун көрдүң эле? Аскерден келгениме 2 күн дегенде көрдүм. Мени 5 күндөн кийин камап кетишти. А кыз эмне үчүн эсиңде калды? Дүкөндө кыз көз албай карап турду. Ошол кезде сага караган кыздар көп эле болду да. А эмне үчүн дал ошол кызды унутпай калдың? Ал кыздын тигилип караганы башка кыздардын көз карашына окшогон жок. Тактап айтсаң, кыз мага карап туруп, көзүнөн жаш тегеренип агып кетти. Ыйладыбы? Ыйлады деп айта албайм. Оозу жалжак тартып күлгөндөй болду, бирок жаштары шорголоп агып жатты. Анан көзүндө бир терең муң бардай көрүндү. Түшүнүктүү. А дүкөндө канча убакыт болдуңар? 20 мүнөт, жарым сааттай чамасында. Керектүү нерселерибизди алдык да чыгып кеттик. Кыз силер кеткенде кайда калды? Маани бербей калыптырмын. Мени карай бергенде башымды ийкеп койгом.
Анан көзүнөн жаш акканда кайра карай албай калдым. Кыздын көзүнөн жаш акканын Тастанбековго айттың беле? Тастанбеков менден андай суроо сураган жок. Ал мына бул кызды тааныйсыңбы деди. Мен бир жолу көргөм деп айта баштай бергенимде сөзүмдү укпай койду. Кийинки суракта кыздын көзүнөн аккан жаш тууралуу айтпа. Макул. Камалганга чейин сенде кандайдыр бир шектүү жагдай болду беле? Мисалы үйүңө конок келип, буюмуң жоголдубу? Чачыңды тараган тарагың, аскер формамдын кители жоголду. Айта бер, качан жоголду? Ошол дүкөндөн чыккандан кийин аялдамада турдук. Сатып алган заттарды отургучка койдук да, күн ысык болгондуктан пакеттердин үстүнө кителимди чечип койгом. Жигиттер менен ойноп күлүп, тааныштарды көрүп калып учурашып жүрүп, кайра пакеттер менен кителди алайын десем жок. Издедиңерби? Ооба, абдан издедик. Ал түгүл дүкөнгө кайра барып карасак да таппадык. Досторум көчөдө жүргөн ууру кески көтөрүп кетти окшойт деп өкүнүштү. Мен да катуу капа болдум. Данияр, мага жолукканыңды Тастанбеков угат. Ал сенден эмне жөнүндө сүйлөштүңөр деп сурайт. Ошондо ага кызды канча жолу көрдүң, досторуңан жашырынып жолуктуң беле, чачынан сылап кучактадыңбы, кыз сенин башыңды сыладыбы, чач талчасы менен тери майынын калдыгы кызга кайдан жугат деп сурады дедим. Жигит башын ийкеди. Тагыраагы дагы эмнелер эсиңизге түштү? Мен күнөөсүз камалып турам. Ал кызга 1 метр да жакындаган эмесмин. Чачым кыздын кийиминен кантип табылганына таңмын. Ошол күндөр абдан көп ойлондум. Аскерден келген күндөрүмдү бирме-бир көз алдыман өткөрдүм. Бөтөн үйгө барбадым. Досторум менен гана жүрдүм. Көчөдө, паркта сейилдедик. Далай кыздар менен таанышып, бий кечесине барып тарадык. Бирок менин оюмда кыз менен жүрүү, кызга баруу таптакыр жок болчу. Менин максатым жумушка орношуп, апама көмөктөшүү эле. Таанышкан кыздарды узатып да койгон жокмун. Үмүт да бербедим. Махабат же дене рахаты мени кызыктырбады. Кыялым апамды алаканыма салып багуу болчу. Ал мени окутту. Мен ошол адистикти ээлеп, апамды бактылуу кылгым келген. Эми ушул моюнга албаган калыбыңан тайба. Эмне болсо да аягына чейин тур. Биз сага көмөктөшөбүз. Сен ооз ача көрбө. Эми бара бер, дедим. Изолятордон шашылыш чыгып, эми кантип болсо да кызга жолугушум керек деп ооруканага бардым. Көпкө чейин нөөмөттөгү дарыгер менен сүйлөшүп, араң дегенде көндүрүп, кыз жаткан бөлмөгө кирдим. Жаш дарыгерге убагында жакшылык кылдым эле. Ошол жардамымдын кайтарымы болду. Кыздын бөлмөсүнө кирерде 24 жаштагы көрксүз, эрке кызды элестетип кадам таштагам. Бирок маңдайымда арык, орто бойлуу, 18 жаштагыдай көрүнгөн назик кыз жаткан экен. Бет ажары сүйкүмдүү, бирок көзүнүн асты шишип, карайлап, шишик болуп калыптыр. Көздөрү бир орунга токтобой элеңдей берет. Мен бөлмөдөн бат эле чыгып кеттим. Себеби кыздын абалы өтө оор, сөзгө келерлик эмес экени көрүнүп турду. Мени киргизген дарыгерге барып, бул маек эч жерде жарыяланбайт. Мага чындыкты айтчы. Тиги кыз баңгизат колдонобу? Дедим. Эрлан ага, ал стресстен жинди болуп кете жаздады. Абалы өтө оор. Биз тынчтандыруучу дарыларын сайып жатабыз. Анын үстүнө кыздын атасы баш дарыгер менен абдан жакын мамиледе. Эрлан ага, мени кыйнабаңызчы, деди. Рахмат, түшүндүм, деп ооруканадан шашыла чыгып кеттим. Демек, кыз ооруканада жөндөн-жөн жаткан жок. Ал жерде дарыланбай эле, тескерисинче, барган сайын акыл эсинен ажырап жаткандай. Бул таптакыр туура эмес. Кыз тууралуу маалымат топтоо керек. Бөлмөмө келип, кыздын жашаган дарегин, окуп кеткен мектебин аныктадым. Жогорку окуу жайда окубаптыр. Эртеси күнү кыздын мектебине бардым. Мектепти бүтүргөнүнө 6-7 жыл болсо да, бир үмүт бар эле. Мугалими болбосо да, тааныган бирөө табылар деген ойдо элем. Адаттагыдай өзүмдү тааныштырып, ушундай кыз ушул жылдары окуган экен. Ошол кызды тааныган мугалим барбы, дедим. Класс жетекчиси бар экен. Ардактуу эс алууга чыкканына 1 жыл болсо да, дагы эле эмгектенип жатканын айтып, ошол эженин бөлмөсүнө мектептин орун басары ээрчитип барып тааныштырды. Кыз тууралуу маалымат берүүсүн өтүндү. Эже кабагын түйүп, ойго батып отуруп калды да, ооба, ал кызды мен абдан жакшы көрчү элем. Ал да мени сыйлап өзүнө жакын тутчу. Алардын үй бүлөсүндө 3 бала бар. Кыз туңгучу болчу. Андан кийин 2 уулу бар.
Кыздын атасы абдан катаал адам эле. Дайыма кызды жумушка салып катуу көзөмөлдөөчү. Ошол жылдары алар ашкана ачып, апасы ошол жерде иштеп, кызды да ошол ашканага алып барып иштетчү. 6-7 класста окуп жүргөндө колдору майга күйүп калып, сабакка келген күндөрү азайып кеткен. Билектери ысык кастрюльга, буттары ысык сууга күйүп кыйналып жүрчү. Түрдүү себептер менен сабактан көп калчу. Мен издеп үйүнө барганда ошондой жагдайларды көп көрдүм. Ошондо апасы болгон окуянын баарына кызын күнөөлөчү. Алар ал кезде биз тарапта жашачу. Кийин 10-класска өткөндө жаңы шаарчага көчүп кетишти. Угушумча кереметтүү заңгыраган үй сатып алышыптыр. Ошол убакта алардын үй бүлөсү шаарыбыздагы белгилүү ресторанды башкарып жатышкан. Атасы кызына эмне себептен катаал эле? Кыздын тартиби начар беле? Ой жок. Кыздын тартиби абдан жакшы болчу. Окуусу да жакшы эле. 6-класска чейин эң мыкты окуучу болуп, кийин тиги ашкананын жумушу менен жүрүп баалары төмөндөп кетти. Ал эми атасынын кызына катаал болуусунун себеби өгөйлүгүндө деп ойлойм. Кыз аларга өгөй беле? Кошуналардын айтымында кыз апасы менен чогуу келген. Уулдары ушул күйөөсүнөн. Муну ушак деп айта албайм. Анткени мен кыздын денесиндеги көк ала тактарды көрүп апасынан сураганымда, сиз түшүнүңүзчү, кыз атасына өгөй. Ошондуктан ушул өткөл куракта тил албай кыйнап жатат. Эми өгөй болсо да атасы да. Тартипке салам деп сал катуураак жазалап койду. Экинчи мындай кайталанбайт, кечирип коюңузчу деген. Мен кыздын өзү менен да сүйлөшкөм. Ал атасынын жазалап турарын 7-класста айтып берген. Анан муну эч кимге айтпоомду өтүнүп, убада да алган. Бирок 8-класска өткөндө кыз таптакыр өзгөрүп келди. Мурдагыдай мага ачылып сыр бөлүшпөй калды. Балдарга да жакындабай четтеп жүрдү. 9-10-класста атүгүл абдан ыйлаак болуп кетти. Кичине эле нерсеге капа болсо ыйлап, качып кетмейди чыгарды. 10-класста кышында алар көчүп кетишти. Ошондон бери көрө элекмин. Ал кызга эмне болду? Сиз эмне үчүн мунун баарын тактап жүрөсүз? Деди мугалим ойлуу көздөрү менен карап. Сиздин билбегениңиз оң болот. Кыз аман эсенби? Эмне үчүн мындай суроо бердиңиз? Ким билет, тергөөчү мырза. Сиздер үрөй учура турган бир нерсе болгондо гана ушинтип тактап жүрбөйсүздөрбү? Деди чочулаган калыбында. Кыз аман, дедим мугалимдин тынчсыздануусун басуу үчүн. Ал кыз бактылуу болууга татыктуу. Өзү ушунчалык назик, деди көз жашын сүртүп. Ооба, абдан назик. Азыр да ошондойбу? Турмушка чыкса керек, балдары бардыр. Кандай адистик ээси болду экен? Деп бир нече суроону катары менен берип жооп күтүп калды. Ошол бойдон эле назик. Ал эми калган суроолоруңуздун жообун билбейм. Анткени эми гана изилдеп жатам, деп ордуман турдум. Кызды көрсөңүз менден салам айтып коюңузчу. Ал мени унутуп деле калса керек, деп мугалим эже да ордунан турду. Унуткан жок, көп узабай сизди издеп келип калар, дедим. Эженин көздөрү жайнап, мени эшикке чейин узатып койду. Тергөөчү мырза, сиздер ошол кыздын атасына жакшыраак көңүл буруңуздарчы. Ал жаман адам. Анткени ал аялына да кол көтөрөрүн ресторандагы жумушчулар айтчу. Мага ошол жумушчулардын дарегин бере аласызбы? Дал ошол кепти айткан адамдынбы? Ооба, дал ошол адамдын. Тергөөчү мырза, ал биздин кошунабыз да.